Базаркоргондо Алтай Осмонов мектебинин окуучулары жаңы окуу жылын ушул турак жайда окуп башташты. Айтымдарында жеке үй ээси менен келишим түзүлгөн. Анткени мектеп өткөн окуу жылында катуу жааган улам жабылган. Мектепте отуруу кооптуу. Шыптан суу тамып, дубалдар улам көчүп турат. Каражагач айылындагы Осмонов мектеби боюнча бүгүнкү күндө бардык документ иштери бүтүп, тендерге берилип атат. Тендерден уткан компания болгон болсо, ал жумушун баштайт. Азыр окуучулар ошол жерден бир үй алынган. Ал үйгө 1-класстан 4-класска чейин балдар окуйт. Калгандары жанындагы мектепке жайгашышат. Анын багы транспорт маселесин айыл өкмөт чечип берди. 2021 аралыгында облуста жалпы 4 мектеп курулду. Жаңы окуу жылында 2-сү пайдаланууга берилди. Жыл аягына чейин дагы 2 мектеп ачылат. Ага карабай аймакта мектеп, бала бакча көйгөйлөрү башкы орунда. Жалал-Абадка келген билим берүү министри көйгөйлүү мектептердин абалын көрөт. Айылдарга барып көйгөйлүү мектептер болуп, окуу жайлардын баарын карап келатабыз. Эми азыр Жалал-Абадтагы болгон проблемный участоктардын баардыгын карайбыз. Себеби дегенде тойлоп же болбосо бир лента кесип жүрөлү деген максатыбыз жок. Биз иштейбиз, иштеп атабыз, да иштей беребиз. Министрдин катышуусунда калаада курулушу 5 жылдан бери бүтпөй жаткан Закиров мектебинин спорт залы ачылды. 2000дей окуучу билим алган бул мектепте спорт зал жок болчу. Ага жергиликтүү бюджеттен 7,5 миллион сомдой акча каражаты сарпталып, бардык шарттары менен заманбап салынды. Жалал-Абад шаарындагы Кадыр Закиров атындагы номер 2 орто мектепке быйыл 100 жыл толот да. 100 жылдык биздин мааракебизге, 100 жылдык тарыхыбызга болуп көрбөгөндөй ушундай сүйүнүчтө турабыз. Анткени 1906 окуучусу бар. Биз 2000ге чукулдап калдык. Ар улуттан өкүлүнөн турган бул мектепке бул болуп көрбөгөндөй чоң белек. Буга чейин биздин спорт залыбыз жок болчу. Футболдук аянтчабыз бар, бирок ал кышында суук болот. Жамгыр жааганда дене тарбия сабагын өткөнгө болбойт эле. 15 сентябрь Жалал-Абад облусунда жалпы 475 мектепте жаңы окуу жылы башталды. Аларда 250 миңден ашуун окуучу билим алат. Ал эми 21.385 окуучу алгачкы жолу 1-класска мектеп босогосун аттады. Облуста 42 авариялык абалдагы мектеп бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.